Жалалабад шаарындагы Курманбек атындагы стадиондун кичи футболдук талаасында топ сүргөн бул балдар Жалалабад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген спорттук мектебинин жыл сайын ушул мезгилдерде өтүүчү кубогуна арналган ачык биринчилигинин катышуучулары. Бул ирет облустун ар кайсы аймактарынан келген 2010, 2011 жана 2013, ошондой эле 2014 жылы төрөлгөн өспүрүм балдар футболдук жашыл талаада оюн көргөзүштү. Уюштуруучулары Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектеби. Жакшы оюндар болуп жатат. Жаш футболчуларыбыз сүйүнүп, майрамдай болуп, бүгүн финалдык бөлүк болуп жатат. Негизги максатыбыз бул турнирди өткөргөнүбүз. Ошо жыл сайын өтүп келатат. Быйыл 10 жыл өтүп жатат. Мындайча максатыбыз ошо футболду өнүктүрүү, жаштарды спортко тартуу. Аны ошо спорт мектептин биринчилигин мындай жакшы бир деңгээлде өткөрөлү деген максатта баштадык эле. Максатыбызга жетип, жыл сайын эмеси көтөрүлүп жатат да, мындай деңгээли көтөрүлүп, жакшы оюндар болуп жатат. Мелдешке ушу областыбыздан жалпы 2 жаш курактан 10дон 20 команда келди. Оюндар жакшы. Мына финалга күбө болуп жатабыз. Деңгээли албетте жакшы. Мурунку биз башында баштагандагыдан кыйла жакшы. Балдардын тажрыйбасы да өсүптүр. Оюндар өтө курч мүнөздө өтүп жатат. Айрыкча мына Токтогул командасы, Кочкор Атанын Нефчи командасы, Жалалабад шаарынын ошо биздин Санатбаев спорт мектебинин Эзишор 3 командасы, негизи эле бүт келген командалар Базар Коргон шаарынан келишти. Бардыгы эле жакшы экен. Газпром, ФЦ бардыгы жакшы оюндар көргөзүп жатышат. Деңгээлдер өтө сонун. Уюштуруучуларга Жалалабад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Жалалабад шаардык спорт башкармалыгы, ошондой эле облустук футбол ассоциациясынын колдоосу зор болду. Жыл сайын 2 жаштагы возрасттагы эмеде өтөт турнир. Быйылкы жылда 2010-2011 жылдар арасында жана ошондой эле 2013-14 жылдар арасында футбол боюнча турнир болуп атат. Бул турнирдин форматы 7-1. Бул азыркы күндө командалардын чемпионаттын жыйынты алып, азыркы күндө балдар эс алып калгандыгынан биздин бул турнир жыл сайын ушул айларда болот. Эмнеге дегенде келерки жылдарга дагы даярдык. Анан балдардын формасын кармап турганга ушу Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген спорт мектептин кубогу үчүн мелдешти. Жыл сайын ушул ноябрь айларында коебуз, декабрдын башына. Бул адатта калган турнир. Бул турнирге, ачык турнирге Жалалабад областынын, Ош областынын, Баткен областтарындагы чакыруулар берилген. Тилекке каршы быйылкы жылда Жалалабад областынын ичиндеги район шаарлардан гана командалар келди. Жеңүүчүлөр сыйлыктар менен ушул Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген спорт мектептин медалдары, кубоктары, дипломдору менен сыйланышат. Анан бул команданын жеңүүчүлөрү эми бизде ар кандай турнирлер бар үчүн ар бир спорт мектеп жеке өзүнүн футбол боюнча машыктыруучулар алып келет. Бизде ар кандай мелдештер бар. Кайсы мектеп, кайсы спорт мектеп бара турган болсо, ал жерге өзүнүн эмесин, командасын даярдап бара берет. 14 жаштагы Шернияз Райымбердиев Жалалабад шаарындагы Легенда командасынын капитаны. Анын футболдук жашыл майсаңда топту алып жүрүүсү кадимки кесипкөй оюнчулардай туюлду. Каарманыбыз келечекте дүйнөдөгү атактуу футболдук клубтарда ойносом деген тилегин билдирди. Футболго өзүм кызып баштадым. Азыр думаю профессионалдык карьера кылам. Азыр турнирде катышып, анан билбейм, дальше көрөбүз го. Азыр турнирде бардык команда жакшы оюн көрсөтүп атат, бардыгы катуу ойноп атат, жакшы болуп атат. Надеюсь, биз бардыгын утабыз, турнирде деле утабыз. Бардык команда деле желаю удачи да өзү. Алар деле утсын дейм. Дээрлик 3 күнгө созулган таймаштарда 2013 жана 2014 жылы төрөлгөн өспүрүм балдар арасында Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин тарбиялануучулары Токтогул райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин
жаш футболчулары менен финалдык оюндарда кескелишти. Жаш күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан беттешүүнүн биринчи бөлүгү тең чыгуу менен аяктаса, экинчи таймдын орто чендеринде кубоктук мелдештин ээси катары саналган Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин оюнчулары эсеп сандарын 1-0 өзгөртүштү. Бул сан беттешүүнүн бүтүшүнө чейин сакталды. Жыйынтыгында алар жеңүүчү команда деп табылды. Бул жаш куракта экинчи орун Токтогул райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш оюнчуларына ыйгарылса, ал эми 3-чү орунду Жалал-Абад шаарынын Газпром командасы камсыз кылды. 1, 2, 3! Футболга келгенде биринчи защитник болчумун, анан кийин вратарь болуп кеттим. Ошо футзал ойногондон кийин мен мыкты дарбазачы болуп, ушул оюндарды жеңип, ошо мыкты дарбазачы болдум. Ушул эле күнү 2010 жана 2011 жылы төрөлгөн жаш өспүрүмдөр арасындагы финалдык беттешүүлөр да жыйынтыкталды. Мында да Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдер спорттук мектебинин болочоктогу булгары топ чеберлери финалдык оюндарга чыгышты. Бул жолу алардын атаандаштары Кочкор Ата шаарындагы профессионалдык Нефтчи футболдук клубунун алдындагы футбол академиясынын оюнчулары болушту. Бул оюндун жүрүшү да мурдагы финалдык беттешүүдөй биринчи таймда эсеп сандары өзгөрбөдү. Бирок оюндун экинчи бөлүгүндө атаандаштарынын дарбазасына кийирген бир тобу Нефтчи командасын жеңишке алып келди. Ошентип бул оюндардын жыйынтыгында 3-чү орунду Токтогул райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин командасы камсыз кылды. Экинчи орунда Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш футболчулары болушса, ачык биринчиликтин кубогун Кочкор Ата шаарындагы Нефтчи футболдук клубунун академиясынын оюнчулары жеңип алышты. 1, 2, 3! Sen молодцы, куттуктайбыз, келгиле. Толкундан турам. Балдарым канчалар менеттери кайтып атат. Мына бүгүн жеңиш биз тарапта экен. Алла таалага миң беттен шүгүр. Балдарыма рахмат ушинтип. Берген задачаларым толук аткарып, жеңишке жеттик. Биз үчүн чынын айтса бардык командалар менен өтө оор болду. Бардык катуу даярданып келген экен. Бардык эркек намыстуу жигиттер бардык уткусу келет го дейм. Алдыда жакында бизде мына кышкы чемпионат башталат. Ошого даярданабыз 2 күндөн кийин Кудай буйрса. Анан жазгы өзүбүздүн эки чемпионаттарга даярданабыз балдарда. Бул оюндардан соң мыктылар тандалып, учурда өтүп жаткан футзал оюну боюнча облустук чемпионаттын балдар лигасында ойношот.